Телевизорда карасаң бүтеле көйгөй. Экономикалык кризис, саясий кырашуу, Кыргызстан эртең бир күнү жоголбойт деген чочулоолор. Мунун баарынан кутулуунун жолу барбы? Бар. Ал үчүн жөн гана телевизорду акырын өчүрүп коюу керек. Бирок сиздер өчүрбөңүздөр. Ассаламу алейкум. Эфирде багыт программасы. Бул жолу кимдер эмнелер жөнүндө сөз болот, көрүңүздөр. Чынында аял адамдын эң жакын досу. Аял заты адамдын досу. Бирок аялга аялдай мамиле кылбаган эркектер кездешет. Аялдардын укугуна адилетсиздик кылбагыла, урматтуу эркектер. Ыгы жок намысына тийише берсеңер, аялдар силерди оңой эле көтөрүп чабышы мүмкүн. Журналист Эльвира Байсаева муну өз иликтөөсү менен далилдейт. Эми тышта жүргөндө тийишкендерди оңой эле көтөрүп чабууга болот. Кыз бурак эмес, эркек бурак. Кыздар эмес, эркектер. Жебе эстрадалык тобун түзгөн Кенже Дүйшиева кыз бурактан алган таалимин эми эркек бурактарга үйрөтүүдө. Эмнеге жерди карайсың? Жетсе да башың булутка, аял экениңди унутпа. Аял темасында багытка философия илимдеринин доктору профессор Рахат Ачылова маек берди. Аялдын милдети, мүддөсү бул энелик. Пайгамбарлар баяны, акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху вассаламдын таржымалы, ислам дининин тарыхы, Аравия жергесине барып тартып келген акыркы пайгамбар телепроекттин тартууда тележурналист Мыктыбек Арсланбектин мээнети жана түйшүгү туурасында багыт программасында. Парламенттик заман кишилерди зээриктирбей атат. Зээриккенге убактагы жок. Президент, өкмөт, парламент кийинки учурда ушул үч илтиктин ортосундагы мамилелер кыйырдагы түз дагы билинип билинбей курчуп баратканы медиа булактарда көп сөз кылынчу болду. Кайсы тарап кандай абалда турбасын, элдин бүгүнкү жашоосуна бүгүнкү өкмөт жоопкер болгондуктан эл тарабынан, парламенттеги депутаттар тарабынан ыргытылган таштын баары түз эле өкмөттүн башына барып тийүүдө. Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп жалпы жонунан айтылган менен өкмөттүн тизгинин бир эле адам кармайт. Ошол тизгин азыр сиз билген, биз билген премьер-министр Өмүрбек Бабановдун колунда. Өкмөт башчылык эрге олтурары менен а киши эртең бүрсүгүн эле бу өкмөттүн программасы барбы, жокпу деген суроо болорун билип, Кыргыз өкмөтүнүн 100 күндүк иш багыты планын аткарчу иштерин коомчулукка сунуштады. Бу программанын мазмунун бир сөз менен кыска айтканда өлкөгө көп киреше түшүрүп, элдин жашоосун жакшыртып, 100 күн ичинде жашоону жакшы жагына өзгөртүп экен. Өмүрбек Бабанов ушул жуманын башында мен өкмөттүн 100 күндүк программасында момуну тигине кылган атам, ошол багытта сурооңор болсо бергиле деген мааниде журналисттер журтун чогултуп маалымат жыйынын өткөрдү. Бир катар суроолордун катарында ЛТР телевидениясынын атынан дагы суроолор берилди. Негизи маалымат жыйыны 100 күндүк программага багытталганы менен менимче эл үчүн өкмөт эмес, өкмөт башчысынын өзү Өмүрбек Бабановдун амбициясы кызыктырат болуш керек деген ойдо. Ага берилген суроолордун ичинен үчөөнө өзгөчө басым жасадык. Биринчиси, 100 күндүк өкмөттүн программасы чала аткарылса же таптакыр аткарылбай калса, премьер-министр катары керт башы менен жоопкерчилик тартабы? Экинчиси, мурунку режимдердин түбүнө жеткен нерсе коррупция болду эле. Өмүрбек Бабанов андан алыспы? Мисалы, Манас аэропортундагы күйүүчү май куюу схемасы махинациядан арылдыбы? Үчүнчү суроо саясий суроо. Өмүрбек Бабанов президент Алмазбек Атамбаевге оппозиция болуп калышы мүмкүнбү деген суроолор. Так суроолорго так жооптор берилди. Ушул иштер, ушул алда койгон пландар кайсы бир деңгээлде көбүрөөк пайыз аткарылбай калса, аткарылса дагы чала аткарылып калса, же балким таптакыр аткарылбай калса, сиз өзүңүз ушул программага жоопкер премьер-министр катары кандай кадамдарды жасайсыз? Премьер-министр өзүнүн карт башы менен жооп берет. Карт башы менен жооп берет. Ошон үчүн бул программаны мен болсо активдүү кандай жасалып атканын жана биринчи вице-премьерлер карайт. Экинчиси, мен муну өзүм көзөмөлгө алам. Манас аэропортундагы жана америкалык базадагы күйүүчү май ташып келүү, аны бөлүштүрүү схемасы мурунку режимдерде Акаев, Баки убагында коррупциялашып кеткен деген маалыматтар болгон. Азыр ал махинациялык система толук жоюлдубу? Былтыр биз болсо өкмөттүк ошо жанагы куючу америкалыкка куючу компания менен биз болсо ТЗК Манас ошо менен тиги Газпром нефть айра менен бириккен компания түзгөнбүз. Ошо бириккен компания бүгүнкү күндө иштеп атат. Алар ошо америкалык базага ошо керосинди апарып куюп атат. Бул ачык айкын. Түз суроо, сиз
президент мырза Атамбаевка оппозиция болуп калышыңыз мүмкүнбү? Ал адам менен менин көз карашым түзмө-түз туура келишет. Биз оппозиция жүргөндө да, оппозициялардын арасында да бир топ мүчөлөр менен менин көз карашым башкача болсо, Алмаз Шаршенович менен биздин көз карашыбыз бир болгон. Бул биринчиси. Экинчиси, биз болсо мынакей кыска мөөнөттө эмес, 1 жылдык мөөнөттө жанагы өкмөттө иштедик, биз болсо коалициялык өкмөттө бирге иштедик. Мен ошондо биринчи вице-премьер болуп иштедим. Баардык экономикалык өзгөртүүлөр, баардык экономикалык мен болсо сунуштарым толук кандуу премьердин колдооуна ээ болуп жүрдү. Бул сиз билесиңер, бул убакытта биздин 1 жылдык иштегенибиз бул 3 жылдыкка татыктуу болду. 2 ай 3 ай иштебей эле парламентте кандай немелер сунуштар болду, кандай сөздөр болду. Мен болсо эң негизгиси мен ушу премьер-министр катары мен ойлойм, биздин мамлекетте азыр саясатта жүргөн адамдар баардыгы ушу күчүн жумшап туруп биз стабилдүүлүктү кармашыбыз керек. Ошентип премьердин жоопторуна караганда баары жакшы болот. Ал президент менен түз мамиледе экен. Өкмөт коррупцияга каршы иштерди жасап атыптыр. 100 күндүк программа аткарылсын деп көптөгөн чоңдорго катуу тапшырма берилиптир. Демек, Багдадта баары жайында деген сыңары, өкмөттө баары жайында дегендей түшүнүк. Ал арада Кыргызстандын саясий таласында жазды сагынган, жазды чакырган мандемдер, тандемдер дагы болууда. Бүтүн Кыргызстан жана ата журт партияларынын башчылары Атакан Мадумаров менен Камчыбек Ташиев биргишти. Эгер 100 күн ичинде өкмөттүн программасы аткарылбай калса, өкмөттү отставкага кетсин деп талап кылабыз деп эки партиянын лидери коомчулукка билдирүү жасашты. Демек, жылдагыдай эле Кыргызстанда жаз айлары саясий жактан өтө кызыктарга мол, бай чечекейлерди тартууларын саясий баамдагычтар гезиттерге, интернет беттерине жазышууда. Роза Отунбаева президент болуп турганда аялдын коомдогу орду ролу жөнүндө көп маселелер көтөрүлүп, Кыргыздан Курманжан Датка, Жаңыл мырза кыз сайкалдар чыкканы туурасында гүл оролгон сөздөр негедир көп айтылды эле. Президент болбой калгандан бери өлкөдө аял темасында кеп кылган баягыдай жандуу көрүнүш дагы басаңдап калган сайт. Азыр саясатта жогорку бийлик жактарда аялдар жок эмес бар. Партиялык системанын күйүүсү менен парламентке келген аял депутаттар кези келгенде тигил же бул маселени көтөрүп чыгып, аны муну талашымыш эткен курч учурлар экран бетинен кээде көрүнө дагы калып жатат. Бирок баары бир деле аял депутаттарды эркек депутаттар өгөйлөп жаткан көрүнүштөр болуп жатканын байкоо анча кыйын эмес. Былтыр жай айында бир топ депутат айымдар саясатка аялдарды дагы көбүрөөк аралаштыруу ниетинде шайлоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизели деп долбоор сунуш кылышканда, тегинен көбү эркектерден турган парламентте бул долбоор өткөн эмес. Вице-спикер Асия Сасыкбаева ошондо эркектер үйдө гана эмес, саясатта дагы аялдарды теңсинбегенин айтып нааразы болгон эле. Борбор Азия аймагында Кыргызстандын аялдары башкача эркинирээк деп мүнөздөлүп жүргөн жагдай дагы бар. Бирок аял укугу, аял теңдиги жаатында Тээ океандын ары жагындагы Европа өлкөлөрүндөгү аял укугунун деңгээлине жетпей жатканын Кыргызстандагы гендердик тармакта иштеген уюмдар белгилеп жүрүшөт. Аял деген аялдын чыныгы вазипасы үй бүлөнүн очогу болуу, балдарга жакшы эне болуу экенин унутпашы керек дешип, Кыргыздын салт санасын жакшы жорумдаган салткөй кишилер дагы ислам динине активдүү боюрган мусулман чөйрөсү дагы идеалдуу аял затынын батыштык образы кыргыздарга такыр кошбой жарашпай турган тетирлик экендигин айтып, бүгүнкү кыргыздарды байыркы мурастарга кайрылууга үндөшүүдө. Кыргызстандагы аял затынын коомдук орду тууралуу эскилер менен жаңылардын талашы кандай нукта жүрбөсүн, илгерки советтик кезде айтылган аялдын коомдук вазипасы тууралуу сөз дагы эле күчүн жогото элек. Аялдар коомдо зор күч деп айтылчу советтик Кыргызстандын малында. Азыр деле аялдар коомубузда зор күч. Анча-мынча эркектер бага албаган үй бүлөнү аялдар багып калган заманда жашап атканыбызга моюн сунуп деле калдык окшойт. Аял заты. Кыргызстанда аялдар кимдер жана алардын кандай өйдө ылдыйлары бар? Журналист Эльвира Байсаева бул теманы казып көргөн. Аркадий Райкин айтмакчы, аял заты адамдын досу. Азилдүү айтылган бул кеп советтик мезгилден тартып демократиялык доорго чейин эркектердин аялдарга болгон чалагайын мамилесин туюнтуп келет. Аялдарды мыскылдап, анекдот тамашага айлантып, кымындай туура эмес кадамын атка минер чиновниктен баштап, бизнесмен, айдоочу, үйдө жаткан викер позуна чейин кыскасы эркек аттуунун баары талкуулап мыйыктан күлгөн көрүнүштөр интернет ааламында да көп.
бирок аял кайда болбосун аял өңүтүнөн гана ак жумал, кара тору, бакыран көз, бүтүк көз, узун, кыска, арык, семиз болуп гана айырмаланбаса, дээрлик бардык аялдардын жан дүйнөсү окшош. Аял ал эне, жубай, эже, карындаш. Саясий зарылчылыктан улам партиялык тизме менен парламентке келип калган аялдар бул албетте гендердик баланстын бир күмү. Бирок эркек депутаттар арасында кандайдыр маселени талкуулоодо аялдарды теңсинбеген маанай байкалат. Депутаты играют большие политические игры. Эркектерди аялдардын оорулары, өлүмү, кары картан көйгөйү, балдардын, өспүрүмдөрдүн маселелери кызыктырмак беле. Депутат мырзалар көбүрөөк саясий оюндар, интригалар менен алек. Депутат айымдардан башка ким социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгат? Шайлоо боюнча мыйзамда квота болбосо, булар дегеле аялдарды парламентке жолотушмак эмес. Акча маселеси биринчи орунда болуп жатат. Анткени менен акчасын төлөп коюп, депутат болуп келген көпчүлүк эркек депутаттарыбыз бир ооз ачпай отурганын көрүп жатпайбызбы? Эркек депутаттардын мунусу бир эсе алиги алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек жакшы деген кепти эске салгандай. Буга чейин жогорку кеңеште келиндер козголоңу да жөн жеринен болгон эмес. Аялдарга байланышкан маселелер айым депутаттардын аздыгынан колдоо таппай жатат. Андыктан кийинки парламенттик шайлоолордо жогорку кеңеште аялдарга 25 эмес 40ка жакын орун берилсин деген депутат айымдардын демилгелери ишке ашпай калган. Парламенттеги аялдарыбызга жетишерлиги эле болуш керек. Өз алдынча эркек менен талашып жумуш кылып атышат. Үйүндө эркегине басымдуулук кылган жерлери көп болуп атат. Мен ойлойм, мунун баары тең эле биздин азыр кыргыз деген нация, улутка кичине карама каршылык болот. Белгилүү болгондой, спортто өтө өжөр спортчу гана жеңишке жетет. Өжөрлүк мыкты спортчу гана эмес, саясатчы болуунун да өзөгү экенин Токтайм эже белгилейт. Аялдык милдеттер менен саясатты айкалыштыра билген айым гана бийиктикти багынтат. Укук коргоочу үчүн иш менен энелик, жубайлык, кошумча таенелик милдетти аткаруу түйшүктеле жаратпайт. Бабушкой, бабусенькой все сразу станет быстренько, чьется в доме весело и дышится легко. Я с ней не знаю. Токтайм эженин эң жакшы жардамчысы анын эң кичүү кызы. Үй жыйнап коро жайды иретте кармоо милдети дем алыш күнгө чейин анын мойнунда. Кыскасы бул үйдүн эркеси да, Айшасы да бураш. Ата-энеси иштен келгенче жакшы көргөн тамагын да даярдап койгонго үлгүрөт. Макарон жейсиз, макарон. Курулган макарон. Мам, антип айтпаңыз. Мага жамандык кылып атпайсыңбы? Жакшы да. Макаронду бушун албаңыздар, толтура. Бир эмес 3 жолу президентке талапкерлигин койгон Токтайм Үмөталиева президент болбой калса да жеңилдим деп эсептебейт. Тескерисинче утуш менен чыктым деген пикири бар. Анткени Кыргызстанга гана эмес, бүтүндөй Азия дүйнөсүнө аял киши ашканада гана аял эмес, саясатта да күчтүү аял боло тургандыгын көрсөтө алганын айтат. Биринчи мен шайлоого чыксам бир топ адамдар күлдү. Экинчи шайлоодо таң калышты. Үчүнчү шайлоодо эмне үчүн эжекебиз чок, биз ушуга добуш берет элек деп мушташканга чейин барган адамдар болуп атты. Бул суу чачылганда ар бир нурда саясатта эркектей күчтүү болууга Токтайм эжеге күндө чуркап машыккандын, кире көтөрүп булчуң чыгаруунун кажети жок. Короосунда жер казып, мөмө жемиш отургузуп, эркектин кара жумушун аткарууда жолдошуна жардамын аябайт. Кошумча Кыргызстандын булуң бурчунан кичине чоң тебей, көргөн кооз таштарын топтоо адаты бар. Жаштайынан таш темир көтөрүп булчуң топтоонун өзү аялдар алсыз дегендерге каардуу жооп. Мындагы 16 жаш курагындагы кыздар аялдар алсыз эмес, эркектерге тең ата керек болсо күч жагынан да таймаш алалы деген таризде коргонуу ыкмаларын үйрөнүүгө түшкөн. Балдар тиешип, карга онотсун, өзүңөр туруп бере аласың, аларды өтөтөбү Албетте күрөш майданында дароо эле менде үйрөнүштөрдө душмандын оңуна отурбай бирок аракет кылып Эми
тышта жүргөндө тийишкендерди оңойло көтөрүп чабууга болот. Сахнада ийилчек болуу менен дене бойду келишимди кармап жүрүү шоу бизнестин алгачкы талабы. Мында кара күчкө караганда келишимдүү келбетке өзгөчө маани берилет. Жигиттер ырдаса да, бийлесе да көзгө карап кыймылдаганга туура келет. Анткени менен топ жетекчиси алардын кашын терип, бетин упалаганды жактыра берди. Күчтүү пилдерди көтөргөндө деле мисалы кандай мисалы булчуңдары чыгып, адам кандай өзгөрүүлөр болуп турат мисалы да, келишимдүү көрүнөт. Ошондуктан айткым келет, ошол бүгүнкү күндө булар ошол бийлегенден мурда атайын ошол жакта барып кичине булчуңдарын, бирок мен быйылкы бир эле жылдын ичинде байкадым, балдардын кичине мындай арык эмес, кичине мындай толуп, кичине булчуңдары чыгып баратканын көрүп атам. Себеби көбүнчө мындай жагымдуу костюмдар кийиш үчүн. Кыз бурактын кыздарын тыздылдаткан Кенже Дүйшееванын бала бурак жебе тобундагы жигиттерге койгон талабы кыздардыкынан кем эмес. А дегенде Сталиндикиндей катуу тартип немистердей дыккаттык менен иштөө керек. Азырынча Кенжемдин талаптарын аткарбай койгон учурларыбыз боло элек. Азыр бардыгын аракет кылып, көп тилукпайлык деп аракет кылып атабыз. Аябай тактыкты түшөт. Мисалы саат 2-ге, значит саат 2-ге келиш керек. Айткан убактысында келишибиз керек да. Аял деде, аялдын бир түшүгү, балдарым деп тынбай чапкан күн түнү, түндүк болсо биздин жашоо үйленген, аяланын тиреп турган түркүгү. Эркекти демеде аялга караганда күчтүү дешет. Бирок күчтүү эркектин артында андан дагы күчтүү аял турат деген сөздөр дагы бар. Ошондой күчтүү аял затынын бири убагында мамлекеттик жогорку кызматтарда дагы иштеген, депутат дагы болуп көргөн, билим берүү тармагында үзүрлүү иштеп, ректорлук иште иштеген, философия илимдеринин доктору профессор Рахат Ачилова багытка маек берген болчу. Анда азыр ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Маек берүүгө өзүңүздүн убактыңызды бөлгөн үчүн мен рахмат айтам биринчиден. Анан аялдар темасында. Кыргызстандагы жалпы эле ошо аялдардын алган орду сизди канааттандырабы же канааттандырбайбы? Мынау аял эне болгондон кийин үй бүлөдө оокат жетишпесе, тамак жетишпесе, ошонун баарын баягы энелик, мындайча айтканда, баатырлыгы менен мындайча энелик баягы милдетин мойнуна алып алып, аялдардын баары көчөгө чыкты. Базарда отурат, жайгы иштебей. Жер тентип, жер кезер, мындайча айтканда, жер кезер мигрант болушту. Муну мен оор деп ойлойм. Экинчиден, эркектер жумуссуз калып атат. Мындайча айтканда, жалпы коомдогу эң чоң саясий, экономикалык, маданий, руханий, мындайча айтканда, кыйынчылык, каачылыктын баары аялдын мойнуна 10 эсе эмес, 100 эсе эмес, 1000 эсе жүк болуп үйүлүп турат деп айтмакчымын да. Сиз көбүрөөк коомдук ишке өзүңүздүн өмүрүңүздү арнадыңыз. Деги эле ушул аялдардын коомдук иштерге аралашуусун, тагыраак айтканда саясатка аралашуусун кандай карайсыз? Саясатка мына аралашып жүргөн аялдарды көрүп атабыз. Колунан келгени бар, келбегени бар, жакшысы бар, жакшы эмеси бар дегендей, ушул багытта кандай жооп бересиз? Аялдарды такыр саясаттан четтеп калган учурда мен мисалы үчүн жогорку кеңешке депутат болдум. Эми азыр көрүп атам, аялдар мындай тизме менен келип депутат болуп атат, мындайча айтканда партиялар боюнча. Эми ошонун кайсынысы жакшы, биз өзүбүз аз кезде ыйлачыбыз, биз азбыз деп. Анан эми көп болгондо деле карап турам, ушунун кереги барбы жокпу деп. Мен ойлойм да, баягы ар бир нерсени кыргыздын жакшы макалы бар. Чымчыкты да касапчы сойсун дегендей, ушу иштерман, билерман аялдар саясатка мындай кудурети жеткен аялдар саясатка барыш керек. Аял мейли депутат болсун, өкмөттө иштесин, чоң болуп, чоң кызматтарда иштесин. Ал депутат аял биринчи кезекте депутат болуш керекпи же аял болуш керекпи? Өкмөттө иштесе өкмөттүк чоң болуш керекпи же аял бойдон калыш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Мейли кызматта жүрбөсүн, мейли чоң болбосун, аял деген эң биринчи мындайча аялдын милдети, мүдөөсү бул энелик. Зайыптык милдет, үй бүлө. Ошон үчүн баягы үй бүлөнүн улуттун уңгусу аял деп коет. Же болсо үй бүлөдө отагас эркектесе ошол үйдүн отун түтөтүп булатып турган аял деп айтат. Ошон үчүн аял үй бүлөсүнөн кетип саясатка барып, мен ойлойм кыйратып ийбесе керек. Аялдын эң негизги милдети
үй бүлө, ошо үй бүлө менен айкалыштыра билиш керек да. Саясат болобу, жумуш болобу, мен ойлойм ошондо бул аялдын ишинин мындай үзүрлүү ийгилиги жугумдуу болсо керек деп ойлойм. Акыркы кезде демократия, сөз эркиндиги, граждандык коомду куруу деген сөздөр ушундай мода болуп кетти да. Мына ошондой доордо жашап атканда кыргыз аялдары паранжа кийиш керек деген дагы өзүнчө бир агым пайда болду. Узун кийип жүрүш керек, бетинин могу жерин эмес, могу жерин көрсөтүш керек деп ар кайсы ушундай талаштар бар да. Деги эле ушул кийим кийүү, аялдардын кийим кийүү этикети боюнча кандай көз караштасыз? Өтө мындай ашкере чапкан, ашкере баягы демократияны алып келем деп жагымсыз кыялдар менен жүргөн деле аялдар бар, өзүн иштеп атса деле. Демократия кыргыз элинен калган деп мен айта келем. Себеби бизде көчмөн демократиясы болгон. Демократиясыз көчмөндүк турмушту өтө кыйын болчу. Мына биз ислам динин өтөп келгенибизге 1000 жылдан ашып кетти. Эми азыркы биздин даватчыларга эмес, эми жамы мына азыркы жаңы ислам динин таркатуучуларга биз баягы кыргыз эли тим эле биринчи жолу динге кирип бараткансып, эркектер болсун жанагындай Пакистандын кийимин кийип алып, ушуну аялдар болсун хиджабга өтүп, эми хиджаб деген бул өзү шариятта бар нерсе экен, бирок мен ойлойм биздин ата бабабыз баягы Аззам имам Аззам дегендин мазхабы менен Ханафи мазхабы менен биздин өзүбүздүн үрп адатты сактап калган экен дагы. Мен ойлойм биз элечек менен эле бетибизге паранжы жамынбай эле ушул 1000 жылдан бери эркектерибиз калпак чепкен кийип, аялдарыбыз ушу өзүбүздүн кыргыздын кийимин кийип, элечегин кийип эле мына динди өтөп келгенбиз. Мен ойлойм бул аша чапкандык, бул айрыкча мен зээнимди кейиткени, эми мейли ушу атайын ислам окуу жайларында окусун, аларга эми балким парз иштер, ошолордун баягы мындайча айтканда шарты менен жүрүш. Анан капкара болуп, көк болуп кийип алганына да мен аябай кейимин. Себеби мен Баткендин жергесинде тарбияланган, бизде ал көктө бул азанын кийими. Рахат эже, мына жыйынтыкты учуруп, сиз коомдук иштерде жүрдүңүз, өмүрүңүздү бердиңиз, канча жылдар кетти, депутатта болдуңуз, ректорда болдуңуз. Эми мына алдыңкы пландар кандай эми? Мен айтайын дегеним, коомдук иштерде, мамлекеттик иштерде иштеп жүргөн ишмер аялдын карьерасы эмне болот? Үй окаты менен эле анан бала багып, небере карап ушинтип отуруп калабы Кыргызстанда? Же кандай болот? Ошо өзүңүздүн мисалыңызда да. Тамашачыны аралаш суроону дагы мындай кабыргасынан койдуң, капталынан койдуң. Карлыкты кантип өтөйсүз деген эле сөз болуп атат да. Менин оюм, эң биринчи оюм ушу элим тууралуу, мына дечим мамлекетим тууралуу, идеология тууралуу, интеллигенция улут тууралуу дегендей бир топ илимий иштерим бар. Алла Тааладан суранычым ушу өмүрүмө кичине береке берип туруп, мен ушуларды бүтүрүп бир артыман калтырсам деп. Экинчи оюм жана айтпадым, агартуучумун деп. Бул агартуучу киши, мен ойлоп атам, эми Кыргызстанга канчалык эмгегим сиңди аны эл билер. Эми баягы кемпир, аял кемпир болсо төркүнчү болот дегендей, мен дагы эми балдарды, кыздарды Кудай бутуна туруп өзүлөрүнүн оокаттары өзүлөрү өтүп аткандан кийин мен ойлойм ушу чалым экөөбүз эми Баткенге Өрүкзарга кетели, ээрчишип. Анан ошол жерден мен ошол жердеги өкмөт башында турган инилерим, дагы бу жердеги бир топ адамдар жардам берем деп атат. Ушу көксөгөн баягы кыз келиндер үзгүлтүксүз билим берүү программам бар эле, институт ачуу. Ошону ишке мындайча айтканда ашырып, мындайча айтканда эметимди, өзүмдүн тилегимди өтөп, элиме ушу акыркы кызматымды да ушу агартуучулук жана илим тарабынан калтырсам деген оюм бар, жакшы тилегим бар. Рахат эже, маегиңизге чоң рахмат анда. Мухаммед пайгамбар адамзат тарыхындагы эң көрүнүктүү, эң таасын таржымалы тарыхы зор адамзатка салымы дагы зор ысым. Өз кызын өзү тирүүлөй жерге көмгөн арабтардын жүрөгүн жибиткен кайсы пайгамбар? Адам катары эсептелбеген кулдарга эркиндик берген кайсы пайгамбар?
Соғышқа аттанарда аскерлер жаш балдарга, бөбөктөргө, аялдарга тийбегиле, карларга тийбегиле, чиркөөлөрдө, сыйынычуу жайлардагы дин адамдарына тийбегиле, дарактарды өрттөп, өсүмдүктөрдү бүлүнтпөгүлө деген өктөм буйрук берген Кайсы пайгамбар. Меккени бошотууга 10 000 аскер менен баратып, жолдо жаңы туулган күчүктөрү менен жаткан итти көрүп, аттардын туягына тепселип калбасын деп бир жоокерин ошол күчүктөрдүн жанына кароол коюп, аскерлерин ары көздөй айлантып өткөн Кайсы пайгамбар. Кумурсканын уйгун өрттөгөндөргө ачуусу келген, оор жүк артып жаныбарларды кыйнаган адамдарга эскертүү берген Кайсы пайгамбар. Чапанынын этегине мышык мемире уктап жатканда намаз башталып калып, мышыктын уйкусун кыя албай, чапанынын этегин кесип таштап намазга шашыла жүгүрүп кеткен Кайсы пайгамбар. Туура динди элге жеткирем деп баарына кайыл болуп, караңгы кишилердин таш бараңына кабылып азап чеккен Кайсы пайгамбар. Ал акыркы пайгамбар Мухаммед. Мына ошол акыркы пайгамбар тууралуу телетасма тартып келүү максатында тележурналист Мыктыбек Арстанбек былтыр Мухаммед пайгамбардын өмүрү өткөн араб жергесинде болуп кайткан. Тасма тартуу түйшүгүнө багыттын журналисти Медер Шерметалиев дагы катышыптыр. Акыркы пайгамбар тасмасын тартуудагы жагдайлар туурасында кийинки материал. My Ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters. Мыктыбек байке, биринчиден салам алейкум. Алейкум салам. Мен сиз менен араб жергесине барганда чындыгында ушу мусулмандар менен кантип чындап алакан сурап учураш керек, ошону үйрөндүм. Анан баягы башында Ассаламу алейкум. Ошо, анан мен билейин дегеним мына Аравиядан көп эле тасмаларды баягы түшүрдүк. Анан келгенден бери ушу камера алдында биринчи жолу сиз менен жолугуп атам, камера алдында ушу араб жергесинен. Анан чындыгында баягы иште кызуу иштеп жүрө берип көп байкалган жок да. Анан мен билгим келген нерсе азыр ушу фильмди тартыш, ушу тасмага түшүрүш, ушул идея сизге кайсы убакта эмне себеп менен кандай максатта келип анан ушул ишке кириштиңиз? Атканда буну сага айтып берген мүмкүнчүлүк деле болгон жок да, чындаганда. Бул коомду карасаң Медер. Адамды жараткан жаратуучу коллективдүү макулук кылып жараткан да. Туурабы? Адам жетектөөгө муктаж да, жетекчиге муктаж. Биздин жетекчибиз бар. Бул пайгамбарыбыз. Пайгамбарлар адамдарга жашоону үйрөткөн үчүн келет да. Бирок биз ал пайгамбарыбызды билбейбиз. Кимдир бирөө аны араб дейт. Кимдир бирөө аны кылыч менен согушкан, кимдир бирөө ал айтпаган сөзү жок, бирок ал өзү эмне болгон пайгамбар жана пайгамбарлык миссиясы эмне өзү. Аны билген аз да. Анан ошондон 2 жылдан бери ушу пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдедим. Өзүм түшүнгөн аракет кылдым. Чындап айтканда бирөө үчүн эмес. Өзүм түшүнгөн аракет кылдым ошону. Анан ошонун негизинде Аллах насип этип ошол проектти утуп алдым. Кыргыз муфтияты мен жардам берели деди. Ошо 2 путевка менен максат ушундай болду. Мен өзүм кыргыз баласы. Миңдеген чакырым алыс ошол жерде. Мына аякта азыр 45 градус ысык болсо бизде мына суук. Такыр 2 башка зонадагырамыз. Эмне үчүн аны биз пайгамбар деп, эмне үчүн ага жетекчи катары мандат берип, эмнеге ага жетеленишибиз керек? Ошону түшүнгүм келди да. Болгон ой ушу болду. 2011 жылдын 17 октябры Бишкектин чет жагында жайгашкан Манас аэропорту. Узак сапар аттанууга 1 жыл мурун даярдык көргөндөрдүн баарын Кудай өзү кургалтырбаптыр. Ажылыкка жөнүп жатабыз деген ар түрлүү сезимдер дене боюңду каптап, бир сүйүнсөң бир коркуп, кыргыздар керемет дүйнөгө кетип бара жаткандай туюлду. 6 сааттан ашык учуп акыры араб өлкөсүнө жеттик. Мына дегенде эле күндүн ысыгы башка бир тебет экен. 40 күнгө келген кыргыздар эч жака деле шашкан жок. Бардыгы жайгашкан соң шаар кыдыра четинен тааныша баштадык. Башында баарынан чоочуркай бергендер бара-бара өз жерибизде жүргөндөй ээн эркин эмнени кааласа ошону кылып, кой деген кожо жок, ай деген ажо жоктой сезилген тынч мамлекет экенин байкадык.
Ошентип Каабаны дагы көрдүк. Ал жерге дүйнөдө миллиондогон адамдар келип, арасында агы дагы, карасы дагы, сарысы дагы айтор арул оттун өкүлдөрү жаратканга жалбырып ажылык парзын аткарууга атайын алыскы өлкөлөрдөн келишет экен. Айтмакчы расмий маалыматтар боюнча, быйыл ажылык милдетин аткаруу үчүн дүйнөдөн Мекке шаарына 14 миллион адам чогулду. Ал эми арабтар менен Аравия жергесин болсо, бир сөз менен айтып түгөт албайсың. Ошентип ажылыктан сырткары пайгамбарлык өмүр жол иликтөөгө дагы кириштик. Бадырда кудук бар, ошону биринчи барып биз алып алайлы, ээлеп алайлы дейт да. Бул суу уруштагы эң чоң курал болуп эсептелет да. Башкалар мисалан кафырлар чаңкап суу издеп, мисалан чайманы кетиши мүмкүн. А мусулмандар эң биринчи сууну алып алсак, анан калганын жайгаштыра беребиз деп биринчи кудукты ээлеп калышат да. Мен bir жерде окудум, Салман. Ошол кудуктагы сууну башка жерге которушуп, ал кудукту көмүп ташташат экен мусулмандар. Бу жерде айтымына караганда 2 кудук болгон да. Ошо бирин ошондой коюп, али көмүп коюп, экинчисин келип ээлеп алышкан деген сөздөр бар. Ошол экөө тең ушул вадыйда. Ушул өрөндө болгон бардыгы. Азыр эми курма дарактар эгилип анча билинбей калыптыр. Бирок ушул жерде тарыхый окуя ушул жерде болгон Бадыр урушу. Анан азыр жеке сиздин өзү ошо тасманы түшүрүүдө. Мен операторду көз карашта өзүм ишимди кылып аттым баягы. Сиз айтканыңыздай биягынан тиягынан чыга калыпчы. Негизи тасманы өзүңүз тартылып атканда жеке өзүңүз үчүн кандай кыйынчылыктар болду? Мен физиологиялык кыйынчылык байкадыңбы, байкабадыңбы, ысыктан мээк кайнайт экен. Тамгалар түшүп калып атты, кээ бир эсиңде болсо керек. 12-13 дублга чейин тартылып атты. Ошол нерсе мен үчүн кыйын болуп атты. Анан мына бир текстти жаттап алып айтып коюш бир нерсе. Бирок аны өзүң аркылуу өткөрүү, өткөргөндө да түшүнүктүү кылып өткөрүү. Ошол жерде сен турасың, именно ошол жерде турасың. Именно окуя болгон жерде турасың. Жана ушул сөз сен айтып аткан сөз эмес. Бул чындык ушундай. Муну берүү тапшырмасы кыйын да. Ар кимге түртүп кетет, алдыңан өтүп кетет, полиция кууп атат, тигин тотот, мынтип атат. 12 миллион ажыга барган адам. Мен тетресинчи ойлодум, операторга кыйын болбосо керек деп ойлодум эле. Бирок азыр мен үчүн кайра жүр ошону тарта ал десе, мен эми коркмокмун эми. Тарта албайбыз го деп мен эми коркмокмун. Өзү жараша кыйынчылык бар. Мен бир жер эсимде бар. Тамга айтайын десем, сөз кетип атып, ортосунан тамгалар түшүп калат. Ысыганда тил күрмөгө келбей калат экен. Ушундай акыбал болду. Эмне кышылды болдуңуз? Менин курагымда, менин салмагым менин давлением менен 45 градуста хирага чыгып тартып көрчү, анан бышылдабаганын көрөм. Кеттик. Мындай күшүлдөп бышылдаган күндөрдү баштан далай өткөрдүк. Бир күн тоо ташты аралап, эртеси кумдуу чөл талаада жүрдүк. Барбаган жерибиз, баспаган талабыз калган жок окшойт. 40 күн бою пайгамбарыбыздын баскан жерлерин кыдырып, анын өмүрү кантип жана кайсыл жерлерде өткөнүн түшүнүүгө аракет кылдык. Бирок бул эбегейсиз эмгектин артын элибиз өзү баалайт деген жакшы ойлор бар. Анткени Мыктыбек Арыстанбек бул долбоорду жалпы карапайым элге арнап, Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүрлүк жолунда азыркы учурга чейин маанилүү маселелер жатканын түшүндүргүсү келет. Алейка я сейеди. Бул Ухуд тоосу eski Mekke'nin yolu, yakta gele turgan yol. Jana eski Madina şaharı bul yerde. Buna o şu ökönün kesilişindeki Uhud toğusu. Uhud toğusunun jalpı perimetri 9 kilometre çıkart teşet. Bekinip yürüp bir dubl men tartkan. Mençe Ali o Kaba'nın teritoriyasında bir de jurnalist. Bunun da şartta tartıp görmese gerek de oylayayım. Bir üç söylem söz menen bir özünçө doğruga layık bolgon bir tarihi bir detalды өтө түшүнүктүү кылып жана экстремалдуу акыбалда да. Мисалы үчүн полициялар жүрөт, бери тарттыра койбойт. Шуну тарткан чебердикке мен ошол медерди чебер деген баалагым келет.
Көп сөздөр айтылып ататында Муктубек Арыстанбек ушу Аравияга барып Атайын пайгамбардын өмүр жолун, басып өткөн жолун, ошо ар бир тарыхтык окуя болгон жерлерге чейин барып тартып келипти. Бул тасманы качан көрсө болот экен, канча убакытта чыгып калат экен деген суроолор өтө эле көп да. Анан жеке ушуну сизге бергим келет да. Бул тасманы качан көрүүгө мүмкүн болот? Тартып келгенден кийин Медер сен өзүң ишиңе кеттиң. Тасма менин колумда калды. Мен башында пландаштырганда ойлодум эле бир 3 ай 4 ай деп. Бирок азыр иш аябай татагал экен. Бир адам муну кылыш оор экен. Бир адамга. Мен азыр эгер өзүм мындан арыда кыла турган болсом, жок эле дегенде бир 6 ай 7 ай убакыт кетет. Но бирок ойлоп атам, эгерде Аллах насип этип, мындай бир жардамдар болуп калса, бир чыгармачылык топ жалдап эле, ошол топ менен кыла турган болсок, андан эртерээк бүтө турган жайы бар да. Мыктыбек мырза жең үчүн туруп тартылган тасманы монтаждоого толугу менен азыр киришти. Биринчи сериясы бүтөр замат көгүлтүр экрандан телекөрүүчүлөр үчүн көргөзүлө баштайт. Адам бул дүйнөнүн кожоюну, жандуулардын, тирүүлөрдүн эң күчтүүсү делинет эмеспи? Эгер адамда акыл болбосо, балким күчү дагы болмок эмес. Акылы бар үчүн адам деп айтылып, акылын иштетип, космоско учуп, техниканын түрүн ойлоп таап, кээде шумдук ачылыштарына өзүнөн өзү таң калган жагы дагы бар. Бирок адам акылды дайыма эле жакшы мааниде пайдаланат деп айтсак жаңылыштык болор. Кийинки кезде адамдын жасаган эткенин көрүп, андан акыр замандын белгилерин туюп, ушуну ким токтотот деп тобо кылган учурлар болууда. Түндүк уюлга чейин барып алып, мылтык менен атсак териси бузулуп калат деп айырылап, тюлендерди тирүүлөй башка көткө койгулап, байкуштарды чыңыртып өлтүрөт экен адам. Муну ким токтотот? Кумурсканын уюгун чукулап ойноп, кааласа кыбыраган байкуштарды өрттөп, абада калкылдап учуп жүргөн көпөлөктү дагы жөн койбой, канатын жулуп ойнойт экен адам. Муну ким токтотот? Куралдын эң күчтүүсү бизде деп атом бомбасын ойлоп таап, бир өлкө экинчи өлкөнү тып-тыйпыл бомбалап, атом бомбасынын кесепетинен 15 секундтун ичинде 100 миңдеген адамдар өлүп кетет экен. Муну ким токтотот? Аялдын аял экенин карабай кордоп, баланын бала экенин карабай атып өлтүрүп жаткандагы адамдар. Муну ким токтотот? Үйлөрүндө тынч жашоодо жашап жатышкан адамдарды үй-пүй менен кошо танка менен аткылап, таш талканын чыгаргандагы адамдар. Муну ким токтотот? Бомбалардан бүлүнгөн урандылардын астында калган жаш балдардын, аялдардын, бейкүнөө адамдардын өлүгү. Муну ким токтотот? Африкада ачкалыктын айынан 100 миңдеген балдар кырылып жатат. Адамдар ачкалыктан өлүп жатса, кайсы бир өлкөлөрдө адамдар семирип, ооруга чалдыгып жатат. Кантип арыктаса болот деп баш ортуп жүрүшөт. Муну ким токтотот? Бүт дүйнө жүзүндө баңгичиликке, араккечтикке, бузукулукка, зынакорлукка берилип, руханий сапатынан айрылып, маңкуртка айланган жаштар көбөйдү. Муну ким токтотот? Ким аларды куткарат? Катып калган жүрөктөрдү ким жибитет? Күткөн наристеси уул болбой калган үчүн же тек гана төрөгүсү келбей, ичиндеги тирүү жанды аборт кылдыргандар көбөйдү. Муну ким токтотот? Айтылуу Альберт Камю 20-кылымды зордук зомбулуктун 100 жылдыгы деп атаган жайы бар. Атайлап көздөлүп жасалган зордук зомбулуктардын 100 жылдыгы деген оюндагы бекемдеген. Мына эми 21-кылымдын нанын жеп, суусун ичип жатабыз. 21-кылым зордук зомбулук жагынан өткөн кылымдан ашып түшпөсө кем калбайт. Адамзат күткөн жаңы кылым качан келет? Адамдык касиети бар, абийири, ыйманы бар кылымды ким алып келет деген чоң суроо турат. Ким билет? Балким ааламдагы руханий, моралдык жаргылыктын аягы акыр заман менен бүтөр. Балким туңгуюкка кептелип турган адамзатты ыйман гана сактап калар. Жүрөгү ыйманга нурлангандар, ыймандын изи менен жүргөндөр, ыймандан адамдык касиет топтогондор гана сактап калар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Биз Кудай буйрса эмки жекшембиде жолугушабыз. Саламатта болуңуздар.